Келиңиздер, чай менен ичкенге эмне жасасам деп ойлонуп отурсаңыз, дал ушул рогаликтин рецептин сунуштап кетем. Аябагандай даамдуу, ошону менен биргеле бат жасалат. Ичинде болсо өрүк кошуп жасайбыз. Видеону аягына чейин карап, мен менен бирге болуңуздар. Эң биринчи курагаларыбызды ушундай кылып кайнак суудан куюп, 5 мүнөт ага кое турабыз. Мынакей жумшарып, сонун болуп чыгыш керек. Үстүн жаап 5 мүнөт ага жылдырып кое туруңуздар. Андан кийин бөлмө температурасында сливочный май керек болот. Үстүнө сметана салабыз. Бир жумуртканын сарысын салып, андан кийин сүтүбүздү коюп, жакшылап аралаштырабыз. Кыздар, эң эскертүүчү нерсе сүттү бөлмө температурасында коюп коюңуздар. Музаткычтан чыгарып сразу койсоңуздар болбойт. Андан кийин сахарный пудра, кукурузный крахмал кошуп, унду кошуп, үстүнө разрыхитель жана ванилин кошуп коебуз. Мынакей. Эми жакшылап туруп камыр ыйлеп алабыз. Аягында тез да дайын болот. Кыздар, чайыңыздарды коюп, чайыңыздар кайнаган чакта эле бат эле жасап койсоңуздар болот. Мынакей. Мынакей ушундай камыр келип чыкты. Ага чейин биздин өрүктөрүбүз жумшарып, сонун болуп чыгып калды. Эми блендердин жардамы менен майдалап алып, начинка даярдап алабыз. Үстүнө шекерден салып, кандай кургатылган өрүк болсо жарай берет кыздар. Ичиндеги сөгүн алып деле айылда жасасаңыздар болот. Мынакей блендердин жардамы менен эзип алдык. Бир четке кое турабыз. Эми даяр болгон камырыбызды теңдей 4кө бөлүп алабыз кыздар. Ошондо бизге ыңгайлуу болот, чайганга, жасаганга да ыңгайлуу болот. Мынакей. Эми ар бирин ушундай кылып жайып чыгабыз. Достор, каналыма каттала элек болсоңуздар, сөзсүз түрдө катталып алыңыздар. Алдыда дагы жакшы рецепттер менен бөлүшкөнгө аракет кылам. Мынакей ушундай кылып жайып алабыз. Андан кийин тортко арналган форма менен тегерек кылып кесип алабыз. Эгерде мындай формаңыздар жок болсо, тарелканын жардамы менен кесип алсаңыздар болот. Мынакей ушундай кылып кесип алдык. Эми ушундай бөлүкчөлөргө бөлүп алабыз дагы. Ичине начинкабызды салып, ороп баштайбыз. Мынакей биздин рогалигибиз даяр. Экинчисин да көрсөтө кетейин. Кыздар, ороп жатканда өзүңүздөр жака тартып оросоңуздар, ошондо тың оролуп, формасы дагы жашынакай болот. Кандайдыр бир түшүнбөй калган жерлериңиздер болсо, же сунуштарыңыздар болсо, комментарийга калтырып кетсеңиздер, мен сөзсүз түрдө жооп берем. Мынакей, даяр. Эми даярдап алган листибизге салып, магазинден алгандан көрө ушундай кылып өз колуңуздар менен жасап жесеңиздер сонун болот. Мынакей духовкада 170 градуста бышырып алдык. Аягында бат да бышат. Ысык кезинде ушундай кылып сахарный пудрадан сээп аласыздар. Мынакей биздин рогаликтерибиз даяр. Аягында даамдуу болуп чыкты. Ушундай кылып сүт чай менен ичсеңиздер, аягында даамдуу болот. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.